Fotoğraf benden hoşuma gidiyor. Anga девушка мой тут какой-то подвесен. Ой, айтпеді. Молодец. Yaxshi keldimi? Yaxshi. Video alıyorsun mu? Aydaga. Alıyor musun? Berim berkiyim daga. Чоң рахмат. Чынын айтсам 2019-жылы дүйнө чемпионатын утканда эмоциялар болгон жок. Олимпиада оюндарынан кийин албетте жакшы ойлойм, өзүм үчүн да жана жалпы кыргызстандыктар үчүн жакшы эмоция болду дейм. Бирок чындыгында 2019-жылкыдай аябагандай сүйүнүп, аябагандай секирип, андай эмоциялар болгон жок. Анткени Олимпиада оюндарынан кийин жеңилип, кичине бир аз өзүмө келе албай жана ошондой эле өзүмдүн булчуңдарымды дагы бир калыпка келтире албай, режимден чыгып кетип, бир ай аралыкта машыгууну кыла албай калган болчумун. Ошого байланыштуу бул дүйнөлүк чемпионатта чынын айтсам уялган эле күрөштүм, чыдап өзүмдүн характериме байланыштуу, мындайча айтканда жеңишти жуулуп чыктым десем болот. Айсулайым, айтсаңыз, атаандаштарыңыздын арасында сиз үчүн кайсы беттеш оор болду абдан? Атаандаштардын биринчи күнү мен үчүн аябагандай оор күн болду десем болот. Чындыгында жаным кыйналды. Тренировка кылбагандын аркасынан ушундай беттештер өттү десем болот. Ошондуктан мен үчүн утканга дагы сүйүндүм албетте, бирок ушул мелдеш эртерээк бүтсө экен деп мындай жаным кыйналып, ушу жанымда эле ички дүйнөм, булчуңдарым баардыгы чынын айтсам аябагандай кыйналды да. Анан өзүн бир аз дайын эмес болдум деп атпайсызбы? Баягы коркунуч жаралган жокпу, ийгиликке жетишпей калам деген? Бир аз эмес, жакшы эле дайын эмес болчумун. Бир ай машыгуу процессин таштап коюш бул аябагандай чоң жаңылыштык экен. Мен ойлочумун, бир жума машыкпай калсам эле башкача болуп калат, же болбосо элдер 2 ай, 3 ай эс алган спортчуларды көрүп алып, мен мындай билчү эмесмин алардын абалын. Азыр болсо мен билип атам, бир ай эле спорт режимден чыгып кетсең эле аябагандай кыйын экен. Бул жерден күрөштө аябагандай мен үчүн кыйын болду. Эч кандай жаңылыштык, мындайча айтканда коркунучтук да болгон жок. Анткени мен өзүм адам канчалык өзүнө ишенип турса, бардыгы келет деп ойлойм. Канчалык бир кичинекей пайыз өзүңдөн ишеничтик же коркунучтук ичиңден жаратсаң эле, мен ойлойм, күчтүү болуп турсаң дагы сен жеңилип калышың мүмкүн. Кандай десем, сөз менен да айтып түшүндүрө албайсың, анткени буга абдан чоң эмгек менен, кыйынчылыктын артынан келип жетесиң. Кандай десем, балдай таттуу. Анан ошол баарыбыз күбө болгон, ошол финалдык беттештеги ыкманы айтсаңыз, бутун кайрып. Аны мен кичинекейимден жасайм да, ошо 12 жашымда үйрөтүлгөн, ошондон баштап азыркы күнгө чейин ар бир мелдешти барбайм, жок дегенде бир жолу жасайм да. Алдыдагы пландарыңыз? Алдыда азыр биз Олимпиададан келип бир жумадай эле эс алдык дагы, сразу эле дүйнө биринчилигине дайынданып баштаган болчубуз. Буюрса азыр да 1-2 жума кичине эс алып өзүмө келип, кайра кийинки беттештерге дайынданып баштайм. Эч кандай жаракат алган жоксузбу? Жок, Кудайга шүгүр, жакшы. Күрөштү көрүп отурганда өзүбүз күрөшүп аткандай эле катып отурдук. апам толкунданып аябай нары бери басып орунда отура албай көрдү. Анан уткандан кийин өзүң уткандай эле сүйүнөт экенсиң, аябай мындай
катуу сүйүндүк баардыгыбыз. Атам туруп, ордунан туруп, ыйлап, апам экөө кучакташып, менин кызым десе, жок, менин кызым деп экөө бири менен талашып коюшат. Скажите, пожалуйста, о своих чувствах, что вы чувствовали, когда вы были на пьедестале, как вообще оцениваете свою работу, ошону тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден баарыңыздарга чоң рахмат. Мен негизи ошол Норвегияга Ослого алтын алам деп баргам. Тилекке каршы күрөш экен. Күрөштө бирде жеңүү, бирде жеңилүү болот экен. Тилекке каршы азыркы учурда, ушул азыркы күндө Коло байгенин эси болуп турам. Кандай десем, Аллага шүгүр, бирок мен азыркы ошол көрсөткөн жетишкен ийгилигиме өзүм толук ыраазы эмесмин десем болот. Эмнеден ката кетип калды деп ойлоп атасыз? Соперниктер анализ болгон же кандай болду? Өзүм ката кетирип алдым. Утуп жатып, ошол бир 24 секунд калганда бутума киргизип берип, ошол жерден 2 балл алдырып, 3-3 эсебинде жеңилип калдым. Это вот немеде за бронзу? Жок. Бронза үчүн болсо, бир Украинадан келген балбан кыз менен күрөшүп, 10-0 эсебинде жеңишке жеттим. Бронза үчүн бул бизде бир өзүбүздүн ыкмабыз бар, бутунан кирип, ошол крест жасап, 10-0 эсебинде жеңдим. Мана якса түшүрбөңүз, бул Олимпиадада бронза оңой эмес да, бар болуңуз. Ошо Айпери кызыбыз ушинтип дүйнөлүк чемпионатта ошо 3-чү болду, коло медаль тагындык. Бул да чоң жетишкендик дүйнө жүзү боюнча. Анан сезимдер аябай жакшы, буюрса дагы жаш келечеги алдыда, буюрса көп ийгиликтерди, жеңиштерди багындырат деген ойдомун. Тренерлер жөнүндө бул Айперинин өзүнүн жеке жетишкендиктери эмес, бунун аркасында чоң иш турат. Бул тренерлердин аябай талкпаган эмгегинин натыйжасында болуп атат. Анан Нурбек агай жөнүндө айтып кетсем, бул агай человек легенда болуп калды. Ошо агайдын талкпаган эмгегинин аркасынан ушундай дүйнө жүзүнүн Кыргызстан деген кичинекей мамлекетибизди таанытып жатат ушул агайы. 10 жылдык аралыгында биз ошо талыкпас үзүлүү туура эмгектин аркасында келип жаткан бул ийгиликтер акыркы ошол 2 жылдын аралыгында деп айтсам болот. Ошо чоңдор арасында биздин кыздарыбыз жакшы ийгиликтерди жаратып жатат. Бул биздин ошол кыздарыбызды бүгүн ошол чоңдор арасында өздөрүнүн убагы жетип, күчкө, акыл эске толук кандуу ошол чоң ийгиликке жаратканга мүмкүнчүлүк алды деп айта алам. Себеп дегенде буга чейинки Токиодогу Олимпиада оюндарында да күбө болдуңуздар. Ошондон кийин эле ошо 2 айдан кийин кайтадан ошол эле кыздарыбыз дүйнөлүк чемпионатта жогорку көрсөткүчтөрдү көргө салды.